Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel âkibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatli cemaat, bugünkü Cuma hutbasının teması ata enenin hukuku. Tağırағы Ул кыздын мойнуна жүктөлгөн, ата-энени сыйлоодогу мойнуна жүктөлгөн милдеттери. Бул дегени ата-эненин укуктары сакталыш керек. Ата-эненин укугун сактоо, өзүндөй кылып кам көрүү, сыйлоо, урматтоо ал балдардын мойнуна жүктөлгөн милдет. Аллах Таала биздин мойнубузга ата-энеңерге камкор болгула деп буйруп милдет жүктөдү. Сөз түрдө алар кандай гана абалда болбосун, аларга мыкты мамиле кылгыла деп буйрук түшүрдү. Аллах өз аятында стауд билла: "Ва када раббука алла та'буду илля iyяh ва бил валидейни ихсана." Садакаллахул азим. Раббиң өзүнө сыйынууну буйругандан кийин эле ата-энеге мыкты кызмат кылууну буйруду деп Аллах ушундай аят түшүрдү. Бул аяттан алына турган сабак: инсан Аллах Таалага сыйынып ибадат кылгандан кийин келе дал ошол намаздын сообуна жете турган, намаздын сообуна тең келе турган бир ибадат бар, ал ата-энеңе мыкты кызмат кыл деди. Демек ушул ата-энеге мыкты кызмат кылуу ал перзенттин, уул кыздын мойнуна жүктөлгөн милдет. Дал ошол милдеттерди аркалап биз аткаруу менен биздин ата-энебиздин укугу сакталат. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааланын ыраазылыгын ата-эненин ыраазылыгында деп баса белгиледи. Алланын каары, Алланын нааразычылыгы ата-эненин нааразычылыгына гана токтолуп турат деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Ридар Рабб фи ридал валид." Аллахтын бир перзентке, бир уул, бир кызга болгон ыраазычылыгы дал ошо уул кыздын атасынын жана апасынын ыраазычылыгына гана карап турат дейт. Сага атаң менен апаң ыраазы болсо, анда сенден Аллах да ыраазы. Бир билгин, сага атаң менен апаң ыраазы болсо, алкап, батасын берип, сапарга чыгып атсаң деле сенин жолуң болсун деп дуа кылып атса, бир иш баштасаң, Аллах Таалам ишиңди ийгиликтүү кылсын, рызкыңды мол кылсын, ийгилик, береке берсин деп дуа кылса, демек дал ошолордун дуасын кабыл кылып, Аллах Таала сенин ишиңе ийгилик бере берет. Ва сахатур рабби фи сахатил валид. Алланын каары, ачуусу ата-эненин ачуусу менен каарында. Эгерде кайсы бир перзентке, уул кызга ата-энеси нааразы болуп каргыштаса, демек Аллах да нааразы, Аллах да каргыштайт аны. Кудай сактасын, Аллахтын каргышынан Кудай сактасын. Аллах эч качан каргыштабайт, ата-эне каргыштамайынча. Андыктан эң алгач атаңар менен апаңардын каргышында калгандан корккула. Ата-энеге кызмат кылуу ал анык бекитилген, мөөр басылган милдет. Ата-энеге кызмат кылуу бул Аллах тараптан бекитилген жана мөөр басылган буйрук. Милдет бизге атайын жиберилген. Андыктан Аллах Таала өз сөзүндө стауд билла: "Ва ин жахадака ала ан тушрика би ма лейса лака бихи илм, фала тути'хума ва сахибхума фид дунья ма'руфа." Садакаллахул азим. Эгерде атаң менен апаң мага ширк кылууга мажбурласа, буйрушса, сен Кудайды тилдегин, пайгамбарды жеригин, Куранды сөккүн, динди шылдыңдагын деп ушинтип
seni majburlasa, oşoga çakırıp үйrөтсө, baş ийбе. Dal ушул жерде атаң менен апаңа баш ийбе. Ушул жерде атаң менен апаңа баш ийбей коюуда сен күнөөкөр болбойсуң. Күнөөкөр болбойсуң. Wasahibhuma. Meyli alar seni şirkке buyrusa деле, Kur'an'da tilde dese деле, Peygamberdi sök dese деле, dinden çık dese деле деп атат. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bari bir al eköne ataң менен апаңа мыкты мамиле кылы бер. Алардын ата энелик озуйпасы орду бар, статусу бар. Атаң менен апаң ширк кылууга буйруса, чакырса, үндөсө, мажбурласа, баш ийбе. Бирок мыкты мамиле кыл деди. Ушул жерден wa in kana kafira атаң менен апаң экөө кафир болсо дагы, ислам динди жерип, муртат болуп, зиндик болуп чыгып кетсе деле, баары алардын ата жана апалык деген статусу бар. Ошолор бар болгондугу үчүн сен жарык дүйнөгө келдиң. Алар динди жерип чыгып кетсе эле, аларды тилдеп, карабай койбо. Аларга мыкты мамиле кыл деди. Аллах Тааланын өзүнүн буйругу бар. Wasahibhuma. Ширкке буйруса деле, баары мыкты мамиле кыла бер. Ширкке буйруса деле, мыкты мамиле кыла бер. Жерибе, катташпай койбо, тамак бербей койбо, сөкпө, акарат кылба, кемсинтпе. Болгону ширк кылба, бирок мыкты мамиле кыла бер. Фамаззан бил валидайн муслимайн ин кана салихайн. Эмелестетиң. Атаңар менен апаңар намазхан. Кыблага жүздөнүп экөө тең намаз окуйт, адал алкым, ооздарынан зикир түшпөйт. Эми ошол атаңар менен апаңарга мыкты мамиле кылсаңар, анын аркасында сооп жөнүндө ой жүгүртүп көрчү. Аллах Таалам атаң менен апаң кафир болсо дагы мыкты мамиле кыл деди. Ал эми силердин атаңар, Кудайга шүгүр, баарыбыздын ата-энебиз азыр мусулман да. Мусулман болуп төрөлгөн, мусулман болуп жашашты, мусулман болуп кайтып кеткендери бар. Не деген бактылуу инсанбыз. Аллах Таала Кур'анда атаң менен апаң кафир болсо дагы эч качан аларды жерибе деди. Керек болсо, инна биррал валидейни мин сифатил анбия. Ата-энеге кызмат кылуу бул пайгамбарлардын мүнөзү, пайгамбарлардын сыпаты, пайгамбарлардын тарбиясы. Караң, пайгамбарлардан калган бизге үлгү, өрнөк. Бардык пайгамбар ата-энесине мыкты мамиле кылышкан. Мыкты мамиле кылышкан. Аллах өз аятында Яхья пайгамбардын ата-энесине кылган кызматы жөнүндө мынтип айтып атат. Астагфирулла билlah. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Sadaqallahul azim. Ал Яхья атасына ушунчалык мыкты камылга кылып, мыкты көңүл буруп кызмат кылат эле. Таптакыр тоң мойнду кылбайт эле. Кийинчерээк келсеңиз, дал ошол сүрөдө, Мариям сүрөсүндө, Иса пайгамбардын өз апасына кылган мыкты камылгасы, мамилеси жөнүндө мынтип баяндайт Аллах Таала. Астагфирулла. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العظيم. Аллах мени апама мыкты кызмат кыла турган бам, парасат, идрек, акыл, эс берди. Мен апама мыкты кызмат кылам. Мени Аллах Таала апама тоң моюн болуучу кылып жараткан жок. Мен апама мыкты кызмат кылам деди. Ата-энеге кызмат кылуу пайгамбарлардын сыпаты. Ибрахим пайгамбар өз уулу Исмаил алейхиссаламды бир канча жолу түшүндө бычак менен муздап түш көрдү. Биринчи көргөндө бул шайтандан болсо эгерде ушул түш, анда бул бир жолу кирип кайра кирбейт. Эгер Аллах Тааладан болсо, анда Аллах вахий катары мага буйрук катары сыноо иретинде жөнөтөт, экинчи жолу да көрүшүм мүмкүн деди. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин дал ошол түштү кайра кайталап экинчи жолу көрдү. Анда да айтты, эгерде шайтандан болсо көрүнбөйт бул мага экинчи жолу кайра деди.
Бирок Аллахтан болсо дагы кайталанышы ыктымал деп күттү. Арадан бир кынча убакыт өткөндөн кийин ошол түш кайра кайталанды. Ошондо Ибрахим пайгамбар бул түш Аллахтан экенине эми ынандым. Сөз түрдө өз уулумду Аллахтын ыраазылыгын табуу максатта курбандыкка чалбасам болбойт деп, уулун жуунтуп, келинчегин айтып, жакшынакай кийимдерин кийгизип, апасы менен коштоштуруп, анан жетелеп келип, аны умрага баргандарга ошол жерге токтотуп айтып атабыз. Тиги жерде Ибрахим пайгамбар өз уулун жаткызып, мына маңдайын кумга матыра кармап туруп, алкымына бычак тарткан жери ушул деп көрсөтөбүз да. Ошондой бир тоон этеги бар. Ошол жерге алып келгенден кийин Ибрахим пайгамбар уулунан сурады. О садагасы кагылайын уулум, секетим айнанайын. Катар-катар түш көрдүм. Эгер шайтандан болсо бул түш мага кирбейт дедим эле, кайра-кайра кирди. Ошондон билдим, бул Аллах Тааладан мага келген вахи, буйрук. Сыноо иретинде Аллах Таала мени ушинтип уулуңду сой деди. Эми мен мажбурмун сени сойгонго. Балам, маза тара, не дейсиң эми ушуга айтчы деди. Элестеткиле, өзүңдүн багып жүргөн тоогуңду, же коюңду, же эчкиңди атаң кокусаң келип эле үйгө кона келип калыптыр, ошол тиги сарайдагы багып аткан кочкоруңду соя элеби десе, кээ бир балдар бар, атасына атырылып, муну мен өзүмдүн керегиме жаратам, тигиндей мындай деп атасы менен урушуп кеткендер бар, атасына карыз бергендер бар, атасын жакасын жырткандар бар, апасынын үстүнө кайнак суу куюп бергендер бар, аялынын тарабын талашып. Айтор эми ушундай да, мен бул башка темага кирбейин. Түшүндүрүү максатта гана айтып атам. Дал ушул жерде Исмаил алейхиссалам уулу атасына мынтти: Я абати фа'ал маза ту'мар. Садакаллаху азим. О атакем деди, манаке. Я абати деген о атакем, жаным атам деген түшүнүк. Ошондой бир аздан кийин бычак тартылып союла турган бала жан соога кылып, ата кагылайын ата, мени сойбоң, мен мындайдан ары кетип калайын. Болду, өзүмдүн тирилигимди өзүм кылайын деген жок да. Аллах буйруганды сөз түрдө жүзөгө ашырың. Аллах эмнеге буйруса сөз түрдө аткарың. О менин жаным атам деди. Карагыла. Бир аздан кийин бычак тартыла турган бала атасына жаным атам, атакем менин, сизден үргүлүп кетейин, айланып кетейин. Аллах сизге эмнени буйруса ошону аткарың, мен даярмын деди. Ошентип эле тим болбостон кагылайын атакем, мени соерде сизден бир сураныч, жакамды мына алысыраак кылып түрүп коюң дагы, анан бетимди кумга катуураак матырың, монтип катуу, мына кара куш аркадан басып туруп анан бычакты тартың. Кокустан бычактын мизи мына алкымды катуу кесип оорутканда ата деп кыйкырып үрүп, бурулуп жата калып, карегим сиздин карегиңизге кадалганда аталык мээримиңиз козголуп кетип сойбой коюп мени. Алланын карында калып калбаң, кагылайын атакем, бекем болуң деп 14 жашар баласы атасына дем берип атат. Ата жаным менен, жаным атам, атакем деп карагыла. Атага кайрылган сөздү карагыла. Атага кайрылган сөздү карагыла. Ушул жерде Аллах Таала бизге таалим берип атат. Ушул 14 жашар Исмаил алейхиссалам пайгамбар атасы Ибрахим пайгамбарга я абати фа'ал, о жаным атам, атакем, Аллах буйруганды өзүндөй кылып эми орундатың деди. Дал ушул Ибрахим пайгамбар өзүнүн атасы Азарга мындай деди: Я абати, о атам, о атакем, о жаным атам деди. Болбосо Азар ал мусулман эмес, кафир атасына Ибрахим пайгамбар о жаным атам, о атакем менин сизден садага болоюн. Аллах мага илим берди, билим берди. Мени ээрчиң, сизди бир туура жолго багыттайын деди. О атакем, кагылайын деп кайра кайталап атат. Я абати, о атакем, шайтандын жолуна түшпөң, ал Аллага ачык айкын душман. Ошол шайтандын жолуна түшүү менен Алланын карына калып калбаң деди. О атакем, сизди укпаган, буйругуңузду талабыңызды аткара албаган айкелдерге неге сыйынасыз?
To'xtatпайсыңызбы өзүңүздү деп сылык мамиле кылды. Ошондо Азар Ибрахим пайгамбарга Арагибун анта ан алихати я Ибрахим. Ибрахим, сен менин сыйынып келген айкелдеримден баш тартып атасыңбы? Сен ушуларды акарат кылып атасыңбы? Сен ушул мен сыйынып келген айкелдерди кемсинтип атасыңбы? Ла иллам тантахи ла аржуманнак. Эгерде дагы ушинтип менин сыйынып келген айкелдеримди тилдегениңди токтотпосоң, анда мен сени ташбаран кылам. Угуп койгун. Атаңмын, сени ташбаран кылам деди. Ушунда кылып атасына мыктыман кылып атакем, жаным атам деп Ибрахим пайгамбар атасына ушундай мамиле кылып атса, атасы сени ташбаран кылам деди. Өтө катуу сүйлөдү. Ташбаран кылам деген бул үйүнөн кууп чыгам. Мен сени ак кылам деген түшүнүк да. Эми ушундай бир диалогко барып калат да кээ биркилер. Ушундай абалга чыгып калат. Жер талашат, акча талашат, машина талашат, мурас талашат, үй талашат. Айтор ушинтип ушундай бир конфликтке барып калат да. Ата-эне менен бала, ата-эне менен кыз. Ошондо ушунчалык деңгээлге көтөрүлүп калганда бала эмне кылыш керек деп атат. Кара, эми Ибрахим пайгамбар атасына эмне деди? Саламун алейк. Я абати, саламун алейк. О жаным атам менин, жаным атам, садака болоюн сизден. Атакем менин, саламун алейк. Сизге тынчтык болсун. Сизге Аллах Таалам тынчтык берсин. Эч оорубаң, эч кайгырбаң, жамандык көрбөң. Эгерде кимдир бирөөнү атасы сени мен ташбаран кылам дегенде, сенде атам жок, башкалардын атасы мындай кылып эле жүрөт. Шу силерди мен ушинтип жүрүп ушул абалга келдим. Бирим эки болбоду таптакыр деп атасын акарат кылып тилдемек да. Ибрахим пайгамбарды деле атасы ушунчалык кемсинтип, мен сени ташбаран кылам дегенде дагы Ибрахим пайгамбар саламун алейк. Сизге тынчтык болсун, эч качан оорубаң, эч качан жамандык көрбөң. Андан кийин эмне деди? Саастагфирулак. Кудай Тааладан сиз үчүн өзүм кечирим сурап дуа кылам. Жаным атам деди. Карагыла. Кудай Тааладан сиз үчүн өзүм кечирим сурап дуа кылам деди. Бул ата энеге кызмат кылуу пайгамбарлардын сыпаты, кагылайын. Пайгамбарлардын сыпаты. Дал ошол ата энеге кызмат кылуу менен силер өзүңөрдүн ата энеңерге кылган кызматыңардын соогун аласыңар, пайгамбарлардын соогундай соопко да жетишесиңер. Эгер ата энеңерге кылган кызматыңарды милдет кылбасаңар эле. Ва инна биррахума муқаддам алал жихад фи сабилилlah. Керек болсо ата энеге кызмат кылуу, аларга кам көрүү, алардын батасын алуу Аллах жолунда жихад кылгандын соогунан да өйдүрөк турат. Абдуллах ибн Амр, Аллах андан разы болсун, риваят кылат. Бир киши пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келди. Фастазанаху фил жихад. Келип пайгамбардан: "О Аллах нелчиси, мага уруксат берсеңиз, мен да ушу сахабаларга окшоп жихадка чыксам, ислам үчүн күрөшсөм, кичине эмгек кылсам, мен деле кызмат кылсам" деди. Пайгамбар: "Ахайюн валидак?" Пайгамбар ага бир эле суроо берди. "Атаң менен апаң тирүүбү?" деди. Кала наам, тирүү деди. Ооба, тирүү. Кал фафихима фажахид. Сен атаң менен апаңа кызмат кылып, жихадтын соогун ошолорго кызмат кылуудан таап ал деди. Карагыла. Фафихима фажахид деген ата энеңе кызмат кылууда сен жихадтын соогун табасың деди. Ошолорго күчүңдү жумша. Ошолордун батасын алууга, ошолорду разы кылууга күчүңдү жумша. Жихадка чыгып канчадыр бир мушрикти чалгы менен чөп чапкандай чапканга күчүң жетет, бирок сен атаң менен апаңа кызмат кылууга күчүңдү жумша. Өмүрүңдү арна, убактыңды сарпта. Субханалла. Карагыла, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах жолунда жихадка чыгуунун сообу өтө мыкты эбегейсиз улуу экенин даңазалап келип туруп, бирок ал жихадтын дагы сообунан мыктыраак сооп бар, ата энеге кызмат кылуу. Ата энеге кызмат кылуу. Кагылайындар. Ва инна биррал валидайн мин афдалил а'мал. Керек болсо ата энеге кызмат кылуу ал амаллардын эң мыктысы. Ата энеге кызмат кылуу сооп жагынан амалдардын эң мыктысы. Абдуллах ибн Масуд, Аллах мандан разы болсун, риваят кылган хадисти билесиздер. Мен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым: "Айюл амал ахаббу илаллах?"
мен жасаган же болсо жалпыбыз баарыбыз жасаган жер бетиндеги иштерибиздин ичинен Аллах Таалага эң сүйүктүүсү кайсыл? Биз жасап келе жаткан амалдарыбыздын ичинен Аллах Таалага жагымдуусу кайсыл десем, пайгамбар токтолбостон туруп, ас-салату аля вактиха, 5 убакыт намазды өз учурунда тургузуу деди. 5 убакыт намазды өз учурунда окуу деди. Бул 5 убакыт намазды өз учурунда окуу сиз жасаган жер бетиндеги эң мыкты иштердин ичинен эң мыктысы ушул. Намазды кечиктирип, кайрымдуулук кылсаңыз, ал Аллах Таалага жагымсыз иш. Намаз окубай, орозо тутсаңыз, ал дагы жагымсыз иш. Шуну бир билиң. Намазды өз учурунда окуу, ал биз жасаган иштердин ичинен Аллах Таалага эң жагымдуусу ушул. Ушу намазыбыз менен жагынсак, анда аркадагы башка иштерибиздин бүт баары Аллах Таалага жагымдуу. Мен пайгамбардан кайра сурадым. Сумма айю, кийинкиси кайсыл десем, пайгамбар айтты, биррул валидайни, ата-энеге кызмат кылуу деди. Караң, намаздан кийин эле ата-энеге кызмат кылуу сооп жаатынан намаздын сообуна тең келген ибадат. Макул, мен жасаган иштердин ичинен Аллах Таалага эң жагымдуусу намаз экен. Андан кийинки кайсыл десем, андан кийин ата-энеге кызмат кылуу, алардын алкышын алуу, алардын батасын алуу, аларга кам көрүү. Ушул намаздагыдай соопко алып барат, Аллах Таалага эң жагымдуу деди. Анан мен айттым, сумма айю, кийин кайсыл десем, жихад деди. Карагыла, жихад үчүнчү турат. Экинчи кезекте ата-энеге кызмат кылуу. Ата-энеңерге мыкты кызмат кылгыла, 5 убакыт намаз окугандан кийин эле. Кээ биркилер бар да, ата-энесине кызмат кылат, бирок намазын окубайт. Ата-энеге кызмат кылат, бирок намазын окубайт. Мунун иши кандай? Ушул жерге жооп беринчи десе, анын иши жагымсыз. Анткени ал эң жагымдуу ишти. Аллах Таалага эң жагымдуу иш болгон намазды тикелебей туруп, ата-энеге кызмат кылсам болду, мен ата-энеге кызмат кылуу менен намаз окууга колум бошобой атат деген, ал анык кем акылдык. Ва биррухума мин асбаби духулил жанна. Ата-энеге кызмат кылуу бул инсанды бейишке киргизүүгө негизги себеп. Абу Дарда, Аллахдан разы болсун. Абу Дарда деген сахаба, Аллахдан разы болсун. Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Мен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айтып жатканын укканым бар. Пайгамбар ал-валид awsatu abwabil janna. Fa in shi'ta fa adi' dhalika al-bab aw ihfazhu. Sadaqa Rasulullah. Ата деген ал 5 эшигинин эң бийик жери. 5 эшигин кармап турган 2 жанжыгачы. Мындай 5 эшикти, үйдүн эшигин 2 упорага бекемдейт мындай болуп. Ата деген дал ошол эшиктин 2 жанжыгачы. Же болбосо абсату деген кармагычы, туткасы. Ушинтип айтат ислам алымдары. Ата деген 5 эшигинин туткасы, кармагычы. Мында кылсаң ачылат, мында кылсаң жабылат. Дал ушул тутканы айтат. Ата деген ал 5 эшигинин ортосу, туткасы. Эгер 5ке киргин келсе, дал ошол туткага мыкты мамиле кыл. Эгерде тозокко киргин келсе, анда тутканы булга. Караң, дал ушул жерде бир ата сахабалардын доорунда бир ата өз баласына аялыңды талак кыласың деген да. Аялыңды талак кыласың деген. Ошондо ошол бала, мен бул аялымды жакшы көрөм да. Ушу талак кылгандан көрө мен 100 кулду, 100 төөнү сатып алып, же болбосо 100 кулду сатып алып азат кылышым керек. Андан көрө ошо 100 кул сатып алып азат кылайын, бул талак болбой калсын деген да. Бул сөзү менен ал ошол аялын талак кылбай алып калуу максатта айткан. Атасы менен апасын ойго салуу максатта айткан. Атасы жок, сен аялың талак кыласың деген. Ошондо ошол жигит Абу Дарда келген, дал ушул сахабага келген. Бул сахаба намаз окуп аткан экен, күндүзү шашке намазын өтө узун окуйт. Узун окуганына карабастан жанагы жигит карап турган да. Бүткөндөн кийин аны ошо Абу Дарда сахабадан, пайгамбардан уккан жериңиз барбы? Мени атам аялыңды талак кыл деди. Мен аялымды жакшы көрөм. Аялыңды талак кыл дегенден, о ата, ошо аялымды талак кылгандан көрө 100 кул сатып алып туруп азат кылып берейин, макул. Кафарат ушул болсун. Коюң, кайтың бул сөзүңүздөн десем, оюңуздан десем, жок талак кыласың деп туруп алды. Кандай дес деди эле? Абу Дарда айтты, мен пайгамбардан укканмын.
ата деген ал 5 эшигинин туткасы. Ага мыкты мамиле кыл. Атаң талак кыл дедиби? Бар кайтып бар дагы талак кыл деди. Карагыла. Атаң талак кыл дедиби? Бар талак кыл деди. Hazrat Umar дагы өзүнүн уулу Абдулланын келинчегине ушундай деген. Абдулла, сен келинчегиңе талак бересиң деген. Абдулла жакшы көргөндүгүнөн пайгамбарга келип, о Аллахтын элчиси, атам жөндөн жөн эле аялыңа талак бер деди. Эмне кылайын, мен жашагым келип атат, аны жакшы көрөм деген пайгамбар айткан. Атаң айтты Умар, ооба, анда талак кыл деген. Анан келип аялын талак кылды. Анан мына ушул жерде суроо туулат да. Кээ бир ата-энелер бар. Мен уулумду аялыңды талак кыл десем, талак кылбай атат. Болбосо Hazrat Умар баласына айткан экен, баласы талак кылып жүрбөйдүбү дейт. Ошондо бир ата келип мындай деген да, мен баламды аялыңды талак кыл десем, талак кылбай атат. Болбосо мен китептен окудум, Hazrat Умар уулун аялыңды талак кыл дегенде талак кылып берген экен. Неге Hazrat Умардын баласы угат дагы мен балам укпайт дегенде ошондо ошол алым жооп берген да. Сен өзү Hazrat Умардын мүнөзүндөй мүнөзгө ээсиңби, эй ата? Ошонун илиминдей, ошонун баам парасатындай, ошонун мол тажрыйбасындай, ошонун динге кылган кызматындай кызматка ээ болсоң, анда сенин балаң аялын талак кылсын деген. Кээ бир ата-энелер келинин жактырбай, анын басканын, анын идиш жууганын, анын тамак бышырганын жактырбай эле талак кыласың деп туруп алат да. Сөз анда эмес. Келечегин көрө билиш керек. Кээ бир ата-энелер бар, аябай баам парасаттуу, эртеңки күндү, келечекти, бир жылдан кийинкини билет да, мисалы. Ага Аллах Таала ошондо тунук ой берген, акыл берген. Алла аткарса болот. Бирок сөз түрдө ар бир ата-энелер талак бересиң дегенден алыс болуш керек. Бул жерде эми мисалы азыр кайтылып жаткан сөздөрдү каза бере турган болсок, анын себептери бар. Бул жерге анын себептери батпайт, анткени бүгүн биз ата-эненин укуктары жөнүндө гана кетип бартабыз. Ата-энеге кызмат кылуунун дагы бир өзгөчөлүгү ата-энени сүйүнтүү. Ата-энени сүйүнтүүнүн өзү ата-энеге кызмат кылуу. Алардын уртуна жылмаюу киргизүүнүн өзү ата-энеге кызмат кылуу. Сүйүнтүүнүн өзү чоң сооп. Абдуллах ибн Амир риваят кылып атат. Аллах андан разы болсун. Бир киши пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга келип, "Житу убайяак алал хижра." О Аллахтын элчиси, мен сизге келип кол берип, убадалашып, хижратка уруксат сурап келдим. Мен Маккадан Мадинага хижрат кылам башка сахабаларга окшоп деди. Ватаракту абавайя ябкиян. Бирок бир жери бар деди. Мен ушу көчүп кетем десем, хижрат кылып чыгып кетем десем, атам менен апам азыр ыйлап калды. Пайгамбар айтты: "Иржи алейхима фаадхикхума кама абкайтахума." Садака Расулуллах. Жок, кайт аркага деди пайгамбар. Сен көчпөйсүң, сен хижрат кылбайсың. Артка кайт деди. Артка кайт. Кандай ыйлаткан болсоң, дал ошондой аларды күлгүзөсүң, сүйүнтөсүң, анан көчөсүң деди. Карагыла. Ата-энени сүйүнтүүнүн өзү аларга кызмат кылып батасын алган менен бирдей. Мисалы, сүйүнтүүнүн ата-энеге жакшы кабар айтасың. Өзүңдүн мисалы жетишкендигиң менен ишиңде, окууңда, жумушуңда, базарыңда, дыйканчылыгыңда, жүрүм турумуңда, үй бүлөңдө жетишкендигиң менен ата-энени сүйүнтүп турасың. Атаңа эч кудесе бир кол жоолук берип коесуң, мисалы, платошка деп коет го. Же болсо бир ручка берип коесуң, же кичинекей бир теспе берип коесуң, апаңа жоолук, атаңа болсо бир допу берип коесуң. Бир эч кудесе бир байпак берүү менен сүйүнтсөң дагы сен ата-энеңдин ыраатчылыгын алдың. Дал ошонун аркасында дагы жаннат турат. Ата-эненин укугунун өтө бийик экени ушул. Биздин тапкан байлык, капитал бүт баары ата-энеге таандык. Ошону бир билгиле. Абдуллах ибн Амир риваят кылат. Аллах андан разы болсун. Жаа ражулун иля наби саллаллаху алейхи ва саллам. Кал инна аби иштаха мали. Баягы жигит айтты киши. Пайгамбарга келип, о Аллахтын элчиси, атам мен топтогон байлыкка ээ чыгып атат, ээлик кылып атат. Меники деп эле четинен алып эле жумшап атат өзүнө, кызыкчылыгына. Мисалы, биздин короодогу бир койду жетелеп барып эле союп, биздин сааныбызды алып барып саап ичсе укугу бар. Биздин атыбызды сурабай минип менчик кылып ошонон сатып берсе да укугу бар да ата-эненин.
Пайғамбар айтты: "Анта ва малук ли абик", еш нәрсе болбойды. Иелік қылса ең тура. Анткени сен өзің дағы, сен тапқан байлық дағы атаңдықы болып есептелет, деді пайғамбар. Қарағыла. Ата-эненин укугу ушунчалык чоң. Сенин топтогон капиталыңды, дасмеңди, керек болса сенин банктагы ячейкадагы акчаңды дагы алып пайдаланганга укугу бар. Ошону туура түшүнүп кабыл алуу керек да. Силер менин байлыгыма кол салып атасыңар, силер менин жеримди кыркып алып койдуңар, тигиге берип койдуңар. Айтор ошондо конфликтке барбаш керек. Ата эмне кылса бүт баарын ыраазы болуш керек. Дал ошол ыраазы болуунун өзүндө ата эненин батасын алуу бар. Ата эненин укугунун бийиктигинин дагы бир далили, ата энеге кызмат кылууда Аллах Таала ошол перзенттин, ошол уул кыздын батасын, тилегин, дуасын кабыл кылып, кайгы кападан куткарат. Буга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 3 кишинин алыска сапарга чыгып, нөшөрлөгөн жаан катуулап, анан алар бара жаткан жолдо тоонун боорунда бир үңкүргө кирип эс алып туралы, жаан бир аз басылгандан анан чыгып сапар улайбыз деп отурганда, Кудайдын кудурети менен катуу жааган нөшөрлөгөн жаандан улам тоонун үстүндө жибип, анан бир чоң таш кулап, үңкүрдүн оозун жаап калган. Ошондо ары түртүшүп, бери түртүшүп, ыйлашып, айкырышып, кыйкырышып, жардам сурашып дагы баягы ташты кулата албай калган. Анткени таш үңкүрдүн оозун жаап калган. Алар отуруп анан бар акылдарын жыйнап, мындан кутулбашыбыз анык. Бирок бир гана Аллах Таалага илтижа кылып, илтижа деген Аллах Таалага жалынып, кайрылып, ар бирибиз Кудай үчүн жасаган жакшы амалдарыбызды ортого салып, ошодон суранабыз. Ортого салып суранабыз дегенде үчөөтөн катар айтып келет. Ошондо бирөөсү айтат: "Менин картайган атам менен апам бар болчу. Картайган атам менен апам бар. Алар ушунчалык картайды, алар эшикке чыгып, өз муктаждыктарын жасай албай турган. Дааратканага бара албай турган деңгээлге барып калган. Ордуларында жатышат, мен чай берем, мен нан берем, мен тамак берем. Анан ошол жаш баланы тосконой кылып чыгып эшикке алып чыгам. Өзүм ушул бир өзүм жашаган айылдын кой эчкилерин багам. Анан өзүм дагы бир эки эчким бар. Эрте менен тиги кезүүгө чыгып бара жатканда эчкимди желинен жууп туруп жакшынакай кылып саап, ата менен апама ысык сүттү же нан туурап же жөнөкөй берип, курсактарын тойгозуп, дуаларын алып, анан жайытка кетем. Кеч келгенде да ошентип жакшынакай кылып жылуу сүттү ичирем. Бир күн бүркөө болуп, жайыттан мал кечирээк түшүп, айылга кеч бардым. Мен келип, эчкилеримди саап үйгө кирсем, атам менен апам уктап калыптыр. Балдарым ачка, нан, тамак, сүт деп, балдарым менин колумдагы идишке куюлган сүткө асылышат. Мен колумду бийик көтөрүп тура тургула деп, келинчегим ымдап алыс апарып тур, уктатып тур буларды алдалап. Деп мен атам менен апамдын башында ошол эки чынын кармаган боюнча таң аттырып ирдим. Азыр тура калып сүт десе, суу десе, нан десе бере салам деп, ошол эки колумдагы идиштеги сүттү ошол жерге койбой тик турдум ушинтип дейт. Таң атыкча турдум дейт. Качангалар таңга жуук намазга турушканда, анан бердим, анан алар ичишти. Анан ошондо мен батасын алдым. О Кудай, мен ушуну атам менен апамдын ыраазычылыгын алайын дедим, батасын алайын дедим, чын ыхластан жасадым, эл көрсүн үчүн жасаган жокмун. Атам менен апамды жакшы көрүп, аларды сыйлагандан жасадым. О Кудай, мен ушул атам менен апама жасаган ушул кызматымды эгерде сен чын эле кабыл алган болсоң, анда мына ташты жылдырасың деди. Жылды. Бирок адам батпайт. Экинчи дагы бир жасаган амалын айтты. Ал дагы Кудай Таала үчүн, Аллахым ушуну сенин каалас өзүң үчүн жасаганмын, жылдыр деди. Ошентип үчөө ошерден чыгып кетти. Караң, ошондогу үңкүрдөн чыгаргандагы дуасын кабыл кылып, баледен кутулууга себепчи болгон бул ата-энеге кылган кызматыбызга кылайындар. Аллах өз аятында сабылла: "Ва қада раббука алла та'буду илля iyяh ва бил валидайни ихсана."
Rabbin özüne sıyınuunu buyurgandan keyin ele ataňar men apaňarga mykty mamele kılıuunu buyruk kıldy dep Allah öz aýtdy. İmma yablughanna indekel kibara ahaduhuma aw kilahuma. Balki ökönün biri degen biri kaytış bolup ketip degen. Je ökö teň senin koluňa musapir bolup kartaýgan jaşynda sizlerin koluňa düşüp kalyşy mümkin. Dal oşondoy учурда kartaýyp sebep menen sen koyup bergen tamakty kaltaragan kolu menen özüne jetkire albay tөгүp alsa, senin töşöňdi bulgasa, je ordunda turup muhtaçdygyň sırtga çykyp götüre albay, senin töşöňdi bulgasa, kiyimin bulgasa, fala taqul lahum uffin, alakanyň menen murduň menen oğuňdy jap jirkenip, tajatdyňar debe dep atadı. Tajatdyňar debe. Gelmeye gezek, antkene sen dal uşunday bulganuny sen başyňdan 2 yıl ötkörgönsüň. 2 yıl ötkörgönsüň. 2 yıl içinde ataň menen apaň süýünüp jürüp senin aslynda kurgaktaçu. Wala tanharhuma. Tüşünüksüz suroolordu berip, tüşünүү maksatda kayra karay suray berse dep atat. Wala tanharhuma şagynsındyrba. Antkene senin tiliň çygelekde senin tiliňdi tüşüngön apaňa emi sen da anın apaň men apaňyň tilini tüşüngönge hareket kıl. Şagynsındyrba. Wa qul lahum qawlan kerima. Sadaqallahul azim. Teskerisinçe ataň men apaňyň göňülini köterüp, jüregin jumşartyp, uğurtuna jılmaýyp çakyra turgan eň mykty ukuluktu söz aýtdy. Waqfid lahum janahu dhulli minar rahma. Ataň men apaňa merim kanatyňdy şunday jayıp, alarga iyil, lomjutup alganday turba, çögölü aldında, ayagına jıgıl. Şunçalyk bapeste, kanatyňdy jay, arkaňa kötör, moýnuňa kötör. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Eň negizgisi, bassaň da tursaň, namazyňdyň içinde de, sırtında da, kol kötörüp alakan dua kılganыңda, o Rabbim, nariste mezgilimde maga öz merimin tögüp bapestep tarbiyalaganday emi atam men apama öz ıraýymdy jadyr dep dua kılıp bata kıl dedi. Kara kıla. Ayattın manası ne bir okumuş mıhtı sabak. Ne bir okumuş mıhtı sabak. Oşon üçin atası menen apasına dua kıl algandar, bata kıl algandar, alar eň mıhtı salih takva insanlar. Atası men apasına dua kıl algandar salihler. Emnege bir jigit bir ustazga keldi. Men jakşı adammynby je jaman adammynby dedi. Oşonda aýtdy. Eger ataň men apaňa bata kılsaň, anda jakşı adamsyň. Eger ataň men apaňa bata kıl albasaň, anda sen jaman adamsyň dedi. Daliliňer kaýsy dediler? Al aýtdy. Paýgambarymyz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem şunday degen. İnsan ölgünde 3 işinen başkanın bari toktoydu. Uşul 3 işinin soğubu kanalda, sayda ıldı, şarkıra bakkan daryanın suusunday soğubu mürjesine jet durat dedi. Birincisi, meçit kursa, arık kassa, göçöt dikse, aytor şunday, uşular. Ekincisi, Kur'an üretse, Kur'an tarkatsa, kitap berse birölerge, dal şunday. Üçüncüsü kaçtı dediler? Bir jakşı uğul kızdı tarbiyalap ketse, atene ötüp ketken oşol tarbiyalangan uğul kız atenesine dua kılıp tursa. Salihan, jakşı balan dep atadı, jakşı balany. Uşul jerde bala da kız da atenege bata kıl alsa Hudaý Taaladan keçirim surap, demek al bala menen kız salih dep eseptilet, takva dep eseptilet. Bul tabiinlerden, sahabaların doğrundağı bolup atkan okuyany bayandaydı. Tabiinlerden birösü öz apasının arkasına kötörüp alıp Allah'tın üyü bolgan Kabany aylantıp tawaf kılıp büttü. Tawaf kılıp atqanda bütöýin degende Hazreti Umar'dın ulu Hazreti Abdullah'ını körüp kaldı. Akırın janına kelip, apam meni bilem 9 ay omurtkası kıyşayıp kötördü, tolgo tarttı, kıynalıp törödü, yemizdi, meni bapestep tarbiyaladı. Bugün men apamdı arkama kötörüp 7 jol Kabany aylanttım. Azır Safa Marwada da 7 jolu basam. Dal uşunda men apamdın tartkan zapkısın,
Meni tarbiyaлагандагы кыйынчылыгын, менин мойнума жүктөлгөн укуктарынан кутулдумбу дегенде ошондо айткан Hazrat Abdullah ibn Umar. Жок. Толго тарткандагы бир 10тоосундагы али сен аткарып бүтө элексиң. Тагыраагы сен түнү ыңаалап ыйлаганыңда таттуу уйкусун бузуп көкүрөгүн сенин оозуңа салгандагы сен соргондогу бир тамчы сүтүн али сен актап бүтө элексиң деген. Ата эненин укугу, акысы бизде ушунчалык көп кагырайын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан бир киши келип: "О Аллахтын элчиси, мен ахакку нас би хусни сахабати." Менин мыкты мамилеме ата мен апамдын ичинен кимиси татыктуураак деди эле. Пайгамбар айтты: "Уммак, апаң" деди. Жанагы жигит сурады: "Андан кийинчи" деди эле. Пайгамбар айтты: "Апаң." Андан кийинчи апаң, төртүнчүсүндө сурады эле, "Атаң" деди. Демек, эненин укугу перзентте көбүрөөк. Муну менен атаны паска уруш эмес. Анткени энеге мисалы кош бойлуу болуп 9 ай курсагынды көтөрүп, андан кийин төрөп, анан эмизип, анан аны кучагында алып жатып, ушунун бүт бардык кыйынчылыгын эсептегенде сен апаңа көбүрөөк карызсың деп атат. Сен апаңа көбүрөөк карызсың. Бирок эң аягында атаңа деп бир жолу айтканы дейт. Ал бир жолу айтып кою менен пайгамбар атаны тиги кордоо эмес деп атат. Эмне ушул жерде бир жолу айтты десе, андан кийин атаңа дегенде атаңа деп бир жолу айтуусунун өзү апаңа деп 3 жолу айткан менен бирдей. Эгерде пайгамбар атаңа деп дагы 3 жолу айтканда, анда атанын укугу ападан да ашып кетет эле. Атага деп бир жолу айтканын өзү деп атат. Апаңа деп айткан 3 жолу айткан менен бирдей болот деп атат да. Экөөнү бирдей мамиле кыласың бирок. Умар ибн Мурра аль-Жухани, Аллахдан разы болсун, риваят кылат. Бир киши пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келип: "О Аллахтын элчиси, шахиду ан ла илаха иллаллах. Мен ибадат кылуума татыктуу болгон бир Аллахтан башка илахтар жок деп күбөлүк бердим. Ва аннака расулуллах, сиз албетте Аллахтын элчиси деп күбөлүк бердим. Саллайтул хамс, сиз үйрөткөн Аллах буйруган 5 убакыт намазды окуп атам. Аддайту заката мали, малымдын зекетин берип атам, 3-чү фарз. 4-чүсү ушул Рамазандагы орозомду тутуп атам. Ушу 5-чиси хажым калды. Эми ага алым жетсе барам" деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жанындагы сахабаларга тиктеп туруп мындай деди: "Мен мата ала хада кана ма'ан набийин вас-сиддиқин ваш-шухада яумал қияма хакада ва насаб исбаайхи ма лам яуққа валидайхи." Ким мына ушул киши айткандай деди, пайгамбар айтты. Мына ушул жигит айткандай шахаданы келтирип, намазын окуп, зекетин берип, орозосун тутуп, хажга ылайыктуу болсо барып, ушул ихласы менен ушинтип өтүп кете турган болсо, деп пайгамбар сөмөйүн көтөрүп, ортон колун көтөрүп туруп, ал пайгамбарлар менен, шейиттер менен, чынчылдар менен жанаша туруп бейишке кирет деди. Бирок бир шарт айтты: "Малам яуққа валидайхи", ата энесинин эле нааразылыгын алып калбаса, ата энесин эле какшатып койбосо, ата энесинин эле көңүлүн бузуп албаса, ал бейишке кирет деди. Караң, ушул жерде дагы ата энесинин ыраазычылыгы боло турган болсо деди. Абдуллах ибн Аббас, Аллах мандан разы болсун, Аллах таалам 3 аятты 3 аятка жакын кылып түшүрдү. 3 аятты 3 аятка жакын кылып түшүрдү дейт. Алгачкысы кабыл болбойт, экинчиси жүзөгө ашып аткарылмайынча. Сөз түрдө ал 3 аят бири-бирине байланышып турат. Биринчиси астагфирулла, атиуллах ва атиур расул. Садакаллаху. Аллахка баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле деди. Пайгамбарга баш ийбей Аллахка эле мен баш ийем дей турган болсо, демек Аллах анын баш ийүүсүн, ибадатын кабыл кылбайт. Баш ийүү деген ибадат кылуу деген. Экинчиси, акимус-сала ва атуз-зака варкау ма'ар ракиин. Намазыңарды окугула, зекетиңерди бергиле деди. Демек, зекетин бербесе, намаз окуганы жүзөгө ашпайт, кабыл болбойт. 3-чү аят, анишкурли вали валидайк. Аллах таала айтты: "Мени ыраазы кылып 5 убагыңды тургуз, андан ата энеңе кызмат кыл" деди. Ата энесин какшатып 5 убакыт намаз окуган инсандын намазы кабыл болбойт. Дал ушул 3 аят менен чогуу түшкөн. 3 аят менен эри шаркак.
бири-бирине. Дал ошол жерде ата-энеңе кызмат кыл, 5 убакыт намазың тургуз. Эгер сен ата-энеңе кызмат кыла турган болсоң, анда 5 убакыт намазың кабыл дегенди түшүндүрүп атат Аллах Таала. Андыктан биздин мойнубузга жүктөлгөн, биз аткарууга милдеттүү болгон ата-энебиздин укугу мына сабак менен эле түгөнүп калбайт. Бул өтө кыска сабак. Биз буюрса ата-эненин укуктары деген сабактарды кенен кесир өтөбүз. Буга чейин өтүп келгенбиз. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулхул карим. Аллахым баарыңыздан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.